Бул кыргыз тилинде тартылган мультфильм. Негизи кыргызча мультфильмдер саналуу гана. А сиздин балаңыз интернеттен кыргызча мультфильмдерди көрөбү же башка тилдеби? Эл арасында баламдын тили орус же чет тилдеринде чыкты дегендер көбөйдү. Буга эмне себеп болууда? Ош шаарынын тургундарынан сурап көрдүк. Кыргызча эле апада эле чыккан. Мен ошо тааныштарыман угуп жүрөм. Англисче мультфильм көргөндөр ошо англисче чыгат деп. Менин кызым кыргызча эле апада эле чыкты го, тайнеси баккан ушунго, наверное. Айлана чөйрө дагы көп таасир берет го баламдын өсүшүнө. Кыргыз тилинде эле чыккан. Конечно, ал жерде ата-эненин ролу ойнойт. Үйдөгү баягы разговорный речь деп коебуз, ошолор орус тилинде сүйлөшөт. Курчап турган садик, мектеп, башка бир туугандары эгер орус тилинде бири-бирине кайрылышса, анда орус тилинде чыгат. Бирок кыргыздын кыргыз тилиге чыкканыга эле мен макул. Себеби кыргыз тилинин байлыгы ушунчалык башка тилдердин таасиринен, орус тилинен, араб тилинен болгондуктан кыргыз тилинин байлыгы өтө азайып баратат. Кыргызча эле, ооба. Кыргыз тили унутулуп кетип атканына байланыштуу балдардын да үйдө болушунча кыргызча сүйлөнгө аракет кылабыз. Орусчаны керектүү жерде сүйлөйбүз да, анан ар дайым эле кыргызча эле. Көбүнчөсү эле балдарды телефон тарбиялап калды да, ошол себептен болуш керек деп ойлойм. Жок, мен балдарым тили биринчи кыргызча чыккан, көргөйт. Только телевизор көрөт, мультфильм, үйдө кыргызча сүйлөшөбүз, кыргыз тилинде сүйлөшөт бардыгы. Орусча же бир башка тилдер чыгышы мүмкүн жаш балдардыкы. Аларга эми только ошо смартфон, телефондорду берип, ошолорду үйрөнүп, ошолорду ой бурулуп, тили ошо менен чыгып атат орусча. Кыргыз тилинде эле чыккан. Үйдө кыргызча сүйлөсөгөн кыргызча чыгат да. Башка тилде чыккандарга кандай көз карашыңыз? Ага ким себеп болуп атат? Же эмне себеп? Үйдө бир тилде сүйлөш керек. Телевизорбу, телефонбу баардыгы кыргыз тилинде болсо, кыргыз тилинде чыгат. Анан үйдө аралаш сүйлөшсө, балдар бир сөзү кыргызча, бири орусча, бири англисче, бири кытайча чыга берет да, TikTok нелерди көргөнгө жараша болот да. Көпчүлүк ата-эне бул көрүнүштөрдү мына ушул уюлдук телефондордогу кыргызча контенттердин жоктугунда деп айтышууда. Ал эми психологдор болсо ата-эне менен баланын байланышы үзүлгөндүгүндө деп айтты. Көйгөйдүн күрөө тамыры мына ушунда экен, а сиз кайсы бирине кошуласыз? Биринчиси техниканы өнүгүп атканы. Бул туура пайдаланыш керек бул нерсени. Туура пайдаланыш керек. Если балада ушундай өнүгүп аткан болсо, бул нерсеге жардам бериш керек, өнүктүрүү гана. Бала ушул менен дүйнөгө мындай байланыш башталды деп айткан болот элем. Экинчиси ата-эне менен баланын ортосундагы болгон контакты, то есть байланыш үзүп калгандыгы. Үчүнчү фактор айлана чөйрөдөгү ушул факторго кирет. Себеби үй бүлөдө кармалган нерсени сыртка чыкса, сыртта кармалбайт. Мисалы, көбүрөөк өзбек улутунда болгон садикке бере турган болсо, бала өзбек тилинде сөздөрдү үйрөнүп келет. Орус тилинде болгон садикка берсе, сөзсүз орус тилинде болгон сөздөрдү үйрөнүп келип, үйдө да колдонуп баштайт. Өз үйдө кыргызча сүйлөшөт. Үйдө кыргызча сүйлөшөт. Ооба. Ушул себептен дагы балдардын тили баягы идентификация деген нерсе бар. Бала өзүнү как улут катары, как адам катары, адам баласы катары, анан кийин өзүнүн бар экенин бир билдириш керек болот да. Анын ичинде тил да идентификация болуш керек болот. Анан кийин тандап кайсы тилде сүйлөп, кайсы тил мага туура келет, ушул өлчөм башталат. Өлчөм башталып, кайсы туура келсе аны бала тандап атат. Кайсы көбүрөөк жутуп чыга турган болсо да. Мисалы, телефонду калмаса орус тилинде, садикке барса орус тилинде, анан кийин телевизорду мындай көрө турган болсо дагы орус тилинде, кээде ата-энеси дагы орус тилинде бир сөздөрдү колдонуп коет. Анан кийин орус тили уже тартып кетет. Эң көбүрөөк мен көңүл буруш керек болгон нерсе бул ата-эненин ушул факторлордун ичинде ата-эне менен баланын ичинде контакт үзүлүп атканы. Балага убакыты, апанын убакыты жоктугу. Мисалы, апа ушул китептерди, кыргыз тилинде китептерди окуп, балага жасабайт да бизде. Андай нерсе жок бизде. Бала телефонду карма дейт дагы бар, отуруп тур үйдө дейт. Мен жумуштарымды аткарып алайын дейт. Бала кандай каналды көрүп атат, даже биз билбейбиз. Жогоруда айтылган факторлорду жоюу үчүн эмне кылуу керек? Жалпы айтылган сөз жыйынтык бербөөсү анык. Конкреттүү айтылган сунуштарды ишке ашыруу менен натыйжасын берет дешет. Мектеп башталгыч класстар үчүн жана бала бакча үчүн кыргызча окуу усулдук колдонмолорду, материалдарды жетиштүү даярдоо, видео, интерактивдүү ыкмалар менен өткөргөн материалдарды видео
сүрөт материалдар, туташ тексттерди, аралаш тексттерди даярдоо. Бул биринчи сунуш. Экинчи сунуш бул интернет ааламында активдүү болуу, маалыматтарды активдүү киргизүү, себеби азыркы жасалма интеллекттин доору келди. Ошол жасалма интеллект биздин интернетке киргизген маалыматтар аркылуу материал жасайт. Ал эми үчүнчү сунушум бул коомчулук баардыгы билим берүүгө мындай катышуу активдүү. Анимациялар, тасмаларды тартууга, мультфильмдерди, же болбосо бир кыскача роликтерди балдар үчүн кызыктуу жомокторду тартууга аракет кылыш керек да. Мына ушул мультфильмдер дагы баланын аң сезимине өтө чоң таасир этет. Жогорудагы сунуштарды суу кешеби? Сиз кандай ойлойсуз? Жоопторду комментарийден күтүп калам.